12 жылдык билим берүүнүн башталышы менен быйыл мектеп босогосун аттаган окуучулардын саны жылдагыдан көп. Алардын катарында Бишкек шаарындагы Темиркул Үмүталиев атындагы номер 67 мектеп 300дөн ашуун 1 жана 2 класстын окуучуларын кабыл алды. Быйыл 12 жылдык билим берүүнүн старттык этабы кирип баратабыз. Мына ошондуктан мугалимдер дагы, окуучулар да, ата-энелер дагы өзгөчө толкундоо менен кабыл алып, бүгүнкү билим майрамын өзгөчө тосуп жатабыз. Балдардын саны бир кыйла көп кабыл алдык. Себеби быйыл 5,5-6 жаштагы балдар 1 класска кабыл алынса, наристе программасын аяктаган окуучуларды 2 класска кабыл алып жатабыз. Биринчи сентябрь окуу жылынын башталышы менен мектепке жаңы барган окуучулардын эсинде түбөлүк калмакчы. Ал эми балдарын жетелеп келген ата-энелер кубанычы менен бөлүштү. Я пришла учиться, мне 6 лет. Мен мектепти жакшы көрөм, мен мектепке сөзбөйм. Жакшы окуганга сөзбөйм. 1 сентябрь окуу башталды. Мен аябай толкундоо менен кызымды алып келдим. Аябай жакшы сон майрамдык маанай. Өзүбүз 1 класска келгендей болуп турабыз. 1 класстардан айырмаланып, бул жолу окуу жылынын башталышы 11 класстын окуучулары үчүн акыркысы. Алар алдыда мектепти ийгиликтүү аяктап, жогорку окуу жайларга тапшырууга белсенишүүдө. Я уже перехожу в 11 класс, на самом деле очень переживаю за экзаменов. И, я намного очень рада, что уже как 11 класс я со своим классом я стою. Мектептин башталышы абдан сонун, бүгүнкү күн эң мыкты күн. 11 класстын башталышы мага бүт бара жакты, абдан сонун. Я очень рада, что эти ребята дошли до своего, так сказать, финишного пути. В 11 класс они перешли. Я желаю им замечательно провести этот учебный год. Номер 67 мектепте өткөн салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, окуучуларга жана мугалимдерге ийгиликтерди каалады. Нашим детям придется конкурировать и уже приходится конкурировать. Дүйнөдө технология абдан тездик менен өнүгүп жаткан чакта билим берүүнүн сапатын биз дагы жаңылашыбыз керек. Андыктан биз дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук бере турган балдарды окутуп, даярдашыбыз зарыл. Алдыда билим берүүнүн бардык программалар алмашат. Бул башталышы гана. Албетте бул жөнөкөй иш эмес, бирок биз мындай кадамдарга барышыбыз керек. Жаңыланышыбыз зарыл. Урматтуу окуучулар жана ата-энелер, жалпыңыздарды окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Всех наших родителей. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, аталган мектептин мугалимдерине агартуу министрлиги тарабынан ноутбуктар берилди. Мектепте жалпы 3000ден ашык окуучу 3 нөмөт менен билим алып, 115 мугалим эмгектенет. Демек биз мектепте эмнеден үйрөнөт экенбиз? Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Демек бири-бирибиздин атыбызды билип алабыз.